Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Чүй облусунда дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 мартта билдиргендей, бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталды. Статистика боюнча бул 23 февралдан берки эң көп көрсөткүч. Андан бери илдет күн сайын 20-60 кишиден табылганы расмий кабарланып жаткан. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталгандан 2020 жылдын март айынан тартып оорудан кайтыш болгондордун жалпы саны 1484 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86990 киши болду. Аны 83924 айыгып чыкты. Азыр 337 киши ооруканаларда жатат. Анын 15-нин абалы өтө оор, 87 кишинин абалы оор деп бааланган. 307 адам үй шартында дарыланууда. Кыргызстанда 2-3 күндүк коронавируска каршы эмдөө башталат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин ордун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында биринчи этапта медицина кызматкерлери, социалдык кызматкерлер эмделет. Калкты вакцинага ишендирүү маселеси каралган. Вакцина келгенде акциялар өткөрүлөт. Алгачкылардан болуп, министрликтин өкүлдөрү да эмдөөдөн өтүшөт. 2-3 күндө вакцина алып, четинен эмдөө процессин баштайбыз. Бирок вакцина талашы оокат болуп жатат. Аларды сынап көрүп, жыйынтыктары менен таанышып, вакцинаны тандап алууга мүмкүнчүлүк бар. Анткени каражат маселесинде өнөктөштөр менен макулдашып даяр турабыз. Ошол эле учурда жаңы чыгып жаткан вакциналардын өнүмдөрүн алып чыгууга убакыт керек болууда. Орусиянын вакцинасынын 10 миллион дозасы гана чыкты. Алар 100 миллион калкын эмдеши керек. Мүмкүнчүлүктөр чектелүү болууда, дейт Үсөнбаев. Силер тартып отурсуңар, биз деле тартып берели да. Укукпорда туруп. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 15 мартта Конституцияга каршы борборунун Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Бул маалыматты борбордун төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов өзү растаган. Анын сөзү боюнча тинтүү жетимтөө Темиркенин коргоо кыймылынын жетекчиси, Конституцияга каршы борборунун мүчөсү Тилекмат Кудайбергеновго козголгон кылмыш ишине байланыштуу болду. Кеңсени менеджерага алгам, алмага тиешелүү. Кеңседен компьютердин процессорун, флеш карталарды алып кетишти. Мен тергөө аяктаганча маалыматтарды ачыкка чыгаруу тууралуу кол коюп бердим. Ушундай эле тинтүү Тилекматтын үйүндө да болду. Жеңиш Молдокматов алардын кеңсесине милиция кызматкерлери келгенин Фейсбуктагы жеке баракчасынан түз көрсөттү. Бишкек шаардык милициясы Тилекмат Кудайбергеновго Фейсбуктагы баракчасына жарыяланган билдирүүлөрүнө байланыштуу бийликтин күч менен басып алууга чакырык жасаган деген шек менен кылмыш ишин козгогонун анын адвокаты Амантур Абдрахманов кабарлаган. Кудайбергенов акыркы учурларда Конституциянын жаңы долбоорун жана бийликти сынга алып келаткан. 9 мартта Бишкекте ал долбоорго каршы жана жогорку кеңештен тарашын талап кылган митингди алып барган. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегине Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирди. Мамлекет башчы буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына да эскертип жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына жаткан атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине токтолду. Эгерде саясий куугунтук боло турган болсо, Абдил Сегизбаев эле эмес, мени менен кошо президенттик шайлоого 15-16 талапкер чыкты. Андан тышкары көчөгө чыгып, митинг кылып деле кыйкырып жатышат. Саясатчысы деле, саясатчы эмеси деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү да куугунтуктаган жокпуз. Же мурдагыдай журналисттерди куугунтуктаган жокпуз. Мурда Сыргак Абдылдаевди сайып кеткен, кол бутун бууп, көп кабаттуу үйдөн ыргытып жибергендери, камалгандары бар. Азыр эч нерсе болгон жок да, деди Садыр Жапаров. Президент Жапаров Сегизбаевге кылмыш иши ал президенттик шайлоодо талапкер болгонго чейин эле козголгонун белгиледи. Андан тышкары да Сегизбаевге 5-6 иш ачылган, деди Жапаров. Баткен облусундагы акимдерди жана алардын ордун басарларын кайра баалоонун жыйынтыгында Баткен районунун акими Акылбек Орозов 60 суроонун 29-уна туура жооп берип, экинчи турга өтпөй калды. Анын биринчи ордун басары Адылбек Набиев, экинчи ордун басары Кишимжан Кадырова кийинки баскычка өтүштү. Кадамжай районунун акиминин биринчи ордун басары акимдин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакбаров аттестациядан өтүүдөн баш тартты. Акимдин экинчи ордун басары Мээриниса Асанова экинчи турга өттү. Лелек районунун акими Бекмурат Баймуратов биринчи баскычтан өтүп, экинчисинен кулап калды. Анын биринчи ордун басары Абдрашид Ташпалтаев, экинчи ордун басары Максатай Керимбердиева экинчи турга өттү. Баткен облусунда 3 район бар, үчүнчүсү Кадамжай районунда акимдин кызмат орду бош турат. Район жетекчилерин кайра баалоо 11 мартта Нарын облусунан башталган. 11 мартта Бахрейн шаарында өткөн UFC турниринде кыргызстандык спортчу Рыскулбек Ибраимов өлкөнүн атын коргоп жеңишке жетти. Ал филиппиндик спортчу менен беттешип, мелдештин акыркы мөөнөттөрүндө каршылашына чабуулдарды көрсөттү. Натыйжасында атаңдашы спортчунун соккуларына каршылык көрсөтө алган эмес. Ал эми кечээ 15 мартта аны Ош шаарынын аба майданынан туугандары, күйөрмандары жана спортчулар мушкерде желек менен ураанда тосуп алышкан. Белгилей кетсек, Рыскулбек Ибраимов мелдеште коңшу казакстандык Асу Албекке каршы чыгыш керек болчу. Бирок ал спортчуга COVID-19
Соруздун болжолдуу белгилери табылгандыктан биздин спортчу менен беттешке чыга алган эмес. Мындан улам бир канча тажрыйбасы бар филиппиндик спортчу менен мелдешке түшкөн деп билдирет мушкердин башкартуучусу. Ибраимов Рыскулбек 2 жолку дүйнөнүн чемпиону, көчүрмөн самбо боюнча Евразия чемпиону, 57 кг ВЭФ гран-принин жеңүүчүсү, 61 кг батыр фисинин гран-принин жеңүүчүсү. Стап Ибраимов жеңіске жеткен секілді енді. Салмақта чемпионның міндетті қарсыласы атанады. Сөз кезегі қазір ринг анонсерде